Sahih ibn Hibban hadis жыйнагынын 5-сабагына кезек бермекчибиz. Бул ошол hadis жыйнагынын 3-томунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар кыл жамандыктардан сактоо суранган 38 hadis бар. Ошонун биз 14-hadisине келгенбиz. Темасы эме болуп атат бул жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол бизге сабак катары үйрөткөн адам үй бүлөсүн, бала чакасын, неберелерин аларга коркунуч туулганда ошол жамандыктардан сактануу дуасы. Hazreti İbn Abbas ata-baladan Allah'ım razı olsun ayet berip atat. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuavvizu Hasanan ve Huseynen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nevereleri bolgan Hasan, Hazreti Huseyn radıyallahu anhumdardı. Tömönkü dualar menen erteң menen geçinde dem salıp turar ele deydi. U'izukuma bi kelimatillahi tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Men sizlerdi davatat ошо эки небересине. Allah'ın толук сөздөрү менен толук сөздөрү дегенде кээ бир алымдар түшүндүрмө берген ошо шыпа Курандагы жана хадистеги шыпага тиешелүү бардык толук сөздөрү. Алланын толук сөздөрү менен биринчи кезекте азгыргы ээси болгон шайтандын жамандыгынан вахамма зыян бере турган ар бир зыян бере турган жаратылган нерсенин жамандыгынан ва мин кулли айнин лама жана көрө албас көздүн жамандыгынан жаман көздөн жаман сөздөн сактоо сураймын деп дуа кылган. Кийин айтар эле ошо Ибрахим пайгамбар өзүнүн балдары болгон Исмаил алейхиссалам менен Исхак алейхиссаламга дем салып, эртең менен кечинде сөзсүз ушул нерсе менен дем салып турар эле деп. Ошо колуна дагы ошо Фатиха, Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Настарды окугандан кийин шыпа деп башына мындай ылдый сипап коюш керек. Ушул дуа менен да шыпа деп мындай кылып беттеринен ылдый сипап койсо жакшыраак болот. 16-hadis темасы мындай болуп атат. Адам баласы бейишке киргизүүсүн Аллах Тааладан суранып, тозоктон мына ушул сактануусун күндө дагы, түндө дагы сөз суранып отуруш керек дейт. Hazreti Anas ibn Malik Аллах разы болсун айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул айткан хадиси бар. Ма саала рajulun muslimun il-jannata 3 marratin illa qalat il-janna. Мусулман адам Аллах Таалага жалбарып, жалынып 3 ирет мынакей ушул дуаны кыла турган болсо, сөзсүз бейиш өзү сүйлөйт дейт. Кайсыл дуаны кыла турган болсо, Аллахумма адхилхул 3 ирет Аллахым мага өзүңдөн ыраазычылыгың жана бейишиңди насип кыл деп суранса, бейиш Аллах Таалага жалбарат. Аллахумма адхилхул жаннат, о Аллахым, ушул бейишке киргизе көр, мага киргизе көр пендеңди деп. Бейиш өзү ортомчу түшөт деп атат. Эми Аллах Тааладан суранат дегени. Валастажара рajulu muslimu minan nari 3 marrat illa qalat an-nar Allahumma ajirhu. Момун адам 3 ирет Аллахым ушул өзүңдүн каар азабыңдан тозоктон сактай көр, тозок отунан десе, тозок Аллага жалбарып, Аллахумма ажирху, Аллахым өзүңдөн дуа кылып суранып атат, ошо менден сактай көр деп дуа кылат дейт. Бул хадисти Имам Ахмаддагы, Ибн Аби Шейбадагы, анан бул киши Сахих ибн Хиббан сахих даражасында жеткирип берип атат. 17-hadis момун адам пайда бербеген намаздан жана тойбогон нафсиден сактануу туурасындагы зарал хадис болмокчу. Кээ бир адамдар намаз окуп, бирок ошо намазы мындай кабыл болбогон себептен оңолуусу кыйынга турат. Ал өзүн эле алдабастан адамдарга динди дагы намазды да жек көрсөтүп калат да. Ошон үчүн намаздын кабыл болуусун, анын пайдасын сөз сураш керек, тойбогон нафсиден Кудай сактасын. Тойбогон нафси ал кыйын. Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu ta'ala айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Аллахумма инна аузу бика мин нафси ла ташба. 4 нерседен сактоо суранган. Көңүл буруп туралы. Биринчиси, Аллахым мин нафсин ла ташба. Тойбогон нафсиден, адалга канаат кылып, каниет кылып, топук кылып тойбогон нафсиден сактоо суранам дейт. Аялы бар болуп туруп зинага мындай кызыктар болгон адам. Адалдан байлык болуп туруп ага тойбой арамга жутунган адамдан Кудай сактасын. Мекенине кыянат кылган, динине, иманына көңүл бурбаган адам. Экинчиси, аузуке мин солат ла танфа, кабыл болбогон, пайдасы тийбеген намаздан өзүн сакта дейт. Намаз, Аллах Таалам намазды ошол жакшы көңүл буруп окуган адамга түзөтүүчү кылып, ошого себепкер кылса, кээ бир адам намаз окуп деле бузугучулугун токтотпойт, демек ал кабыл болбой атат, анын пайдасы тийбей атат деген сөз. Тааратында мүчүлүштүк бар. Намаз окуатын ою башка жакта, эл көрсүн үчүн окуйт, Алланын ыраазычылыгы үчүн эмес деген сөз. Үчүнчү, аузу бике мин дуаин ла юсма, кабыл болбогон, угулбаган дуадан өзүн сакта дейт. Арамды жеп туруп, Кудай сактасын дуа кылса, Аллага башкага шерик кошуп дуа кыла турган болсо, ширк кылып, Кудай сактасын. Же болбосо, туугандар менен болгон мамилеге көңүл бурбай туруп, бүткүл туугандары мындан наразы, анан бул түндө туруп Кудайга дуа кылат, Кудай сактасын. 4-чүсү, ва аузу бике мин калби ла яхша, сенден коркпогон жүрөктөн сакта деп атат. Таквачылыктын орду жүрөктө, кебете кешпирде эмес биринчи кезекте. Ошо жүрөк оңолмоюнча кыйын. Жүрөктөн жазуудан,
жүрөктөн оңолбой калуудан өзүн сакта дегени. 18 хадис, момун адам жаман тагдырдан анан душмандардын астында келеке шылдыңга калуудан сактоо сураны. Бул өтө зарыл туугандар, бул өтө зарылдуу ва көңүл буруш керек. Мына бул жерде дагы Пайгамбар 4 нерседен сактоо суранган, өтө зарыл нерсе. Жаман тагдыр дегенде тагдырды Аллах таалам бекитет. Аллах эч кимге зулумдук кылбайт. Болгон адам туура эмес тандоо кылып, өзүнө жамандык тилеп албасын. Балеге башын кириктер кылып албасын деген сөз. Абу Хурайра радиаллаху таала анху, Аллах разы болсун, айтып атат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул 4 нерседен сактоо суранар эле дейт. Мына бул жерде Бухари, Муслимде де келген бул хадис. Сунан Ахмадта да келген, Муснад Ахмадта дагы. Кана ятааваду мин жахтил бала. Көтөр албаган сыноо келүүдөн, бале кырсы кантып калуусунан сактоо суранат эле. Ва дарки шако, бактысыздыктан, тагдырдын жамандыгынан, кыйын кезеңдерден сактоо суранат эле. Дуа кылыш керек, алдыда жаман күндөрдөн сакта деп. Ва суил када, мына бактысыз болуудан, экинчиси, үчүнчүсү тагдырдын жамандыгынан сактоо суранып атат. Бул дегени адам өзү туура эмес тандоо кылып, ошол себептен башын баледен чыгара албай калуу деген сөз. Төртүнчүсү ва шамататил аада, душмандардын астында келеке шылдыңга калуудан, күлкү калуудан өзүн сакта дейт. Кийинки 19 хадис темасы бул жерде мусулман адам астыда апаат кырсыктарга дуушар болуп, кыйынчылыктардан башы чыкпай калуусунан сактануу дубасы дейт. Азирет Анас ибн Малик айтып атат, Аллах разы болсун, аннан набий саллаллаху алейхи ва саллям кана якул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төмөнкү дубаларды кылар эле. 4 нерседен сактанганда бул оорулардан, айыккыс оорулардан, жугуштуу оорулардан сактануу дубасы. Аллахум инни аудука минал барас. Аллахым, мен сенден пес оорусунан сактоо суранамын деген сөз. Вал жунун, акылыма доо кетип, жинди болуп калуудан өзүн сакта. Вал жузам, жанагындай ала оорусунан, пес оорусунан өзүн сакта деп атат. Анан вассаил асқом, айыгышы оңойго турбаган, көптөө барып жазыла турган, айыккыс оорулардан, оор оорулардан өзүн сактагын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атат. 20 хадис, момун адам жашоосунда тирүүлүктүн, жаман жашоодон тирүүлүктө, жана жаман өлүмдөн, жаман өмүрдөн сактануу суранып атат да бул жерде. Азирет Абу Хурайра радиаллаху анху айтып берет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Аннаху кана ятааваду, 4 нерседен сактоо суранат. Биринчи, мин шаррил махья, жаман өмүрдөн. Имансыз өмүр кечирүү бул жаман өмүр болот. Элге, жерге батпай, жексур болуп калуу, адамдардын такыр толук канды эч ким сыйлабай калуусу, бетпак болуп, жүз ачылып, бул ошо жаман өмүр болот. Анан вал мамати, жаман өлүм, имансыз өлүм, күнөөкөр болуу, кайтыш болуу, бирөөнүн акысына кирүү деген сөз. Ошондон сактоо суранат эле. Үчүнчү азабул кабр, кабыр азабынан деген сөз. Төртүнчүсү ва шарри фитнатил масихид даджал, өзүн кудаймын деп жалгандан адамдарды азгырган чоң суноонун ээси болгон, ошо даджалга азгырылып калуудан, анын жамандыгынан Аллахым өзүн сакта деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эртелгеш дуа кылат. Аллахым дуаларды кабыл кылсын, эки дүйнө жакшылыгын берсин.